Түркиянын Стамбул шаарындагы Сауд Аравиянын консулдугуна кирип кетип жок болгон Сауд Аравиялык журналист Жамал Хашаги бир жумадан бери дүйнөнүн төбө чачын тик тургузуп жатат. Жамал Хашаги Сауд Аравиядан былтыр качып чыккан жана АКШда жашоого уруксат алып, Вашингтон Пост гезити макалаларды жазып турчу. Жамал Сауд Аравия бийлигин королду жана ханзада Салманды кескин сындап келген. 2 октябрда 1 аялы менен ажырашканы тууралуу күбөлүктү алуу үчүн Сауд Аравиянын Стамбулдагы элчилигине кирген бойдон чыккан эмес, сыртта 5 сааттан ашык күткөн 2 аялы консулдукка кирип күйөөсү кайда экендигин сураганда, эбак эле кеткендигин айтышкан. Журналист Жамал жоголгон күнү Сауд Аравиядан 2 самолет конуп 15 адам келген. Түрк журналисттери булар Саудиянын агенттери деп билдиришүүдө. Ошол эле күнү консулдукка кирген кара түстөгү бул машинада ушул адамдар болушу мүмкүн. Бир аз убакыттан кийин кара машиналар консулдуктан чыгып, самолеттор Сауд Аравияга учуп кеткен. Бирок Сауд Аравиянын Стамбулдагы консулдугунда болгон кылмышты Түркиянын консулдукта жасап келген туура эмес иши болбогондо ачылбай калмак сыяктуу. Нью-Йорк Таймс гезити Түркиянын жогорку кызмат адамына таянып, журналист Жамал консулдукта мыкаачылык менен өлтүрүлүп, денеси кескиленип Сауд Аравияга чыгарылып кеткендигин жазып чыкты. BBC болсо Түркиянын атайын кызматындагы булактарына таянуу менен Жамал консулдукта өлтүрүлгөндүгүн тастыктаган аудио-видео жазуулар бар экендигин билдирди. Демек Түркия Сауд Аравиянын дипломаттарын тыңшап келген. Түркия азырынча ал эмне болгон аудио-видео жазуулар экендигин жарыя кыла элек, бирок АКШдан келген атайын иликтөөчү топ таанышканы айтылууда. Сауд Аравия болсо бардык айыптоолорду четке кагып келет. Ал арада үрөө учурган бул окуянын кууну Сауд Аравия үчүн канчага турары белгисиз. Америка Кошмо Штаттарында Сауд Аравиясына санкция киргизип, $100 миллиард ашуун каражатка курал сатуу келишими менен баш тартуу талабы коюлууда. Бирок Дональд Трамп чукул кадам жасоого ашыкпай турат. Ал эми Британия журналист Жамал Хашагинин жоголушуна байланыштуу саудиялык чиновниктерге санкция киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Independent гезити өз булактарына таянуу менен жазды. Бүгүн болсо Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш журналисттин тагдыры эмне болгондугун ачыктоону талап кылды. Ошентип Жамал Хашагинин 10 күндөн бери өлүк тириги белгисиз болуп турат.